Биотехнология институту Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын ботаника менен зоология жана паразитологиянын лабораторияларынын базасында алгачкы ишин баштаган. Арадан 60 жыл өтсө дагы мекеме илим жаатында бүгүнкү күнгө чейин өз ишин улантып келе жатат. Эгемендүүлүктөн кийинки менчиктештирүүнүн эпкини институтка дагы тийип, эмгек жааматтын талбай кылган мээнетинин аркасында сакталып калган. Замандын агымына жараша мекеме жаңы багыттар боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Абдан күчтүү максат биз тиги ген банк жөнүндө иш алып барып атабыз. Жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, анан микроорганизмдердин Кыргызстандагы ген банкын жүрүп баштадык, иштеп атабыз. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан баягы абараген мал деп коюп атпайбыз базар. Илимде ошондой болду. Кыргыздын жылкысы, кою, уyu, топозу деген ошонун гендерин дагы изилдөөнү баштадык да. Мааракелик салтанат окумуштуулардын, академиктердин жана чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн катышуусунда белгиленди. Анда институттун басып өткөн жолуна сар эсеп салынып, өнүгүү багыты жана келечек максаттары тууралуу сөз болду. Институт эл аралык фонддорго долбоор жазуу менен материалдык техникалык базасын чыңдоого жетишти. Ошол эле учурда ондой мамлекет менен алаканы бекемдеп, заманбап изилдөөлөрдү өздөштүрүүдө кызматкерлер чет өлкөлөрдүн илимий борборлоруна барып, стажировкалардан өтүп келишүүдө. Эң алдыңкы жанагы коронавирус жакында өтүп өтпөдү бизде пандемия, ошондо дагы ошол Минздравга жардам берип, буларда ошо $1 миллион турган аппаратураны иштетишип, ошол Кыргызстанга жардам берип атышты анализ кылганга. Илимий мекеме фермерлер менен дагы тыгыз кызматташып, жасалма уруктандыруу, чарбага ылайыктуу малды кармоо жаатында дагы жардам берип келүүдө. Бүгүнкү күндө окумуштууларды ак жүндү меринос коюнун жок болуп баратканы тынчсыздандырат. Союздан бери жандыктын каны алмашпай, тукуму майдаланып, этинин сапаты барган сайын түшүп кетүүдө. Дагы бир себеби ак жүндү иштеткен завод фабрикалардын жоктугу башкы көйгөй. Жүнү азыркы 2 жылдан бери эч жерде сатылбай эле сактап туруп атабыз. Анткени Кыргызстанда жүн өндүрүүчү ишканалардын баары менчикке чыгарылып, талкаланып кеткен. Четке чыгаралы дегенбиз, биз азыр Кыргызстанда мериносчулар ассоциациясы түзүлгөн. Ассоциациянын милдети ошол жүндү иштетип, ошол баалуулугун чыгаралы деген максатта, бирок Кыргызстанда жүндү жууй турган ишкана болбогондуктан экспорттоо дагы өтө татаал болуп атат. Экспорттогонго мүмкүнчүлүк болбой атат. Анткени жуулбагандан кийин чийки сырьёну четке чыгарыш бул тыюу салынган да. Меринос койлорунун санын көбөйтүүгө Айыл чарба министрлиги дагы кызыктар. Асылдыгын жогорулатуу үчүн Россиядан меринос кочкорлорун алып келүү пландалып жатат. Кочкорлорду фермерлер өз эсебинен алып келишет. Министрлик аны өлкөгө жеткирүү жагынан колдоо көрсөтөт. Муну менен катар жүндү кайра иштетүү жакынкы жылдары жолго коюлмакчы. Мурун суконно-комбойный комбинат деп койчубуз, фабрикасы кездеме чыгарып, жип чыгарып иштеген заводторубуз, фабрикаларыбыз бар болчу. Ошолорду кайра жандандыруу боюнча иш алып барып атабыз. Азыр жакынкы арада балким чоң бир проекттерден ишке ашышы күтүлүүдө да. Уяң жүндү койлордон тышкары эт багытындагы топостордун санын көбөйтүү боюнча иштерди күчөтүү зарыл. Бул жаныбарлардын сапаты жыл сайын начарлап баратат. Ветеринарлар топостун асылдуулугун арттырууда башка өлкөлөрдөн букаларды алып келүү мезгилдин талап экенин белгилешет. Дүйшөн Шаршембеков, Руслан Бараненко, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.